ыймандан. Учу кыйры кең мекен, алды элегенен сен. Бүт дүйнөнү кыдырсам да, таба албаймын сага тең. Булагыңдан суу ичем, гүлзарыңдан гүл үзөм. Балдан таттуу сезилет, бактагы алмаңды мен жесем. Жатка ара көрбөймүн, көз артканга бербеймин. Зордукчуга тарттырбай, жергем сени жер деймин. Жер, мамлекеттин негизи, чептен эрдин күчү бек. Тарыхтагы хун уруулары тууралуу сахналык көрүнүш. Кытай тарыхый булактарында биздин заманга чейинки 3-кылымдан баштап хун уруулары тууралуу эскериле баштайт. Хундар азыркы түрк тилдүү элдердин ата-бабалары болгон. Мен Молдашануй, хундардын өкүмдары, падышасымын. Өз элин камын ойлогон хундардын ханымын. Улуу өкүмдарым, коңшу элибизге жоо туруштурганы камыны жатыптыр. Эмне кылабыз улуу өкүмдарым? Тезден аксакалдар кеңешин чакыралы. Душманга каршы жоортулга аттанышыбыз керек. Макул жалайт улуу өкүмдарым. Урматтуу аксакалдар, силерди ханыбыз Молдашануй аксакалдар кеңесине чакырып жатат. Тезинен. Урматтуу аксакалдар, коңшу элдерибизге жоортуу уюштурганы жатыптыр. Биз эмне кылабыз? Душманга каршы жоортулга чыгабызбы, же эмне кылабыз? Оюңарды айткыла. Улуу өкүмдарым, душманга каршы жоортулга чыкпай коргонсок кандай болот? Бул эмне дегени? Коргонуп жатсак душмандар бизи келип басып албайбы? Душман келгиче курал-жарактарды камдайбыз. Аксакалдар, душман басып келгиче баарыбыз бир жакадан бир жеңден кол чыгарып, шаарыбызды бийик чеп менен тосолу. Чептин астына казып, суу менен толтуралы. Душмандан коргонуунун эң сонун жолу. Сен кире солуп калгансыңбы, я? Душман бастырып келсе сен чеп куруп, арык казып жүрөсүң. Сен онча, эмне кылышыбыз керек? Менин оюмчабы, душмандарга бир аймагыбызды берели, душмандарыбыз менен тынчтык келишими түзөлү. Былжыраган чал, сен эмне деп жатканыңды билесиңби? Жер мамлекеттин негизи. Душманга бир аймак түгүл, бир карыш жерди да бербеймин. Чептин эрдин күчү бек, душман менен коргон согушканча, баатырларча тик туруп согушуп өлгөн жакшы. Эр жигит, эр четинде, жоо бетинде. Ошентип Молдашануй өз элин, жерин душмандардан сактап калыптыр. Көңүл бөлгөнүңүздөргө терең ыраазычылык. Сиздердин алдыңыздарда Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 94-орто мектебинин 5-Б классынын окуучулары болду.